Бишкек менен Чүйдө бир түндө 37 мас айдоочу аныкталды. Бир түндө Бишкек шаары менен Чүй облусунун аймагында 37 мас айдоочу аныкталды. Айрымдары мас абалында рулга отурса, башкалары баңгизаттын таасири астында олтурушкан. Кармалгандардын арасында айдоочу аялдар да бар экени жол кайгуу кызматы билдирди. Кармалгандардын баары 1 жылга айдоочулук укугунан ажыратылышы мүмкүн. Булак, Арча медиа. Düşündürüp koyuyoruz mu? Biri çekil. Yukarı çekil. İki paloska olsa çekil, bir paloska olsa çekil. Ama biri çekilsin. Anlaşlar. Bana ikincisi de biri olup çıktı. Gözüm ayık. Anlaşlar. Hemen söyleyeyim. Ben de trezosiz. Narkotik üretiniz mi? Ne de çıktı? Çıktı dep çıkartma. Düşündüm de doktor savcılar. Ya çıktı dep çıktı mı? Ağzı ben tip trezoriyim. Yok, narkotikten çıktı dep çıktı mı diyeyim? Uşul piyamlice çek ol zarulumken dep bilmem ne. Hazır demek, al yerde kança gün geçeydi. Положительно. Попросите хотя бы стол. Вот это образ. Ortada dursun da. Durun da. Темирлан Султанбеков соттук отурумга чейин кайрадан эсин жоготкон. Бул тууралуу анын партиялашы Кадырбек Атамбаев билдирди. Султанбековдун жактоочулары СДПКнын лидерлерин бөгөт коюу чарасы дем алыш күнгө дайындалып, бирок бул тууралуу эч кимге билдирилбегенине наразы болушту. Султанбековду коопсуздук күчтөрү сотко алып келүү үчүн автозаага салышканда эсин жоготуп, тез жардам чакырышкан. Тергөө органдарынын иш-аракеттерин кыйноо катары бааласа болот, дейт Кадыр Атамбаев. Белгилей кетсек, бүгүн саат 15:00 Свердлов райондук сотунда СДПК партиясынын камактагы 3 мүчөсү Темирлан Султанбеков, Ирина Карамушкина, Роза Түрксевердин баш коргоо чарасы каралмак, бирок алардын бири дагы сот имаратына алынып келине элек. Мындай болчу бана ортодон. В сторону отойдите, пожалуйста. Просто там стоят. Темирлан кетти. Что там стоят? Теперь мать. Он что-то это очень медленно ходит. Александр. Ya возьми. Там нельзя, там нельзя. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге Кыргызстанга кирди чыкты такси кызматын сунуштайбыз. Комфорт унаалар жана тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматыңыздарда. Эгер сиз ыңгайлуу жерде болсоңуз, үйүңүздөн алып кетебиз. Эч кандай пересадкасы жок, өзүбүз алып кирип чыгабыз. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Биздин дарек метро Пролетарска 4-выход. Толук маалымат алуу үчүн +7 999 551 0993. Бишкекте милиция селсаяктарга жана тилемчилерге рейд жүргүздү. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча 42 адам милиция бөлүмүнө жеткирилип, анын 18-ине майда бейбаштык боюнча протоколдор түзүлдү. Булак, Арча медиа. Ленин району ички иштер башкармаларынын кызматкерлери тарабынан селсаяк, тилемчи жана көчө аттуу комплекстүү профилактикалык иш-чаралар өткөрүлүүдө. Бул иш-чаралардын негизги максаты мыйзам бузуу фактыларын алдын алуу, кароосуз калган адамдар арасында мыйзам бузуу фактыларын аныктоо жана алдын алуу, тилемчиликке каршы күрөшүү, жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана коомдук тартипти бекемдөө. Иш-чаранын жүрүшүндө милиция бөлүмүнө туруктуу жашаган жери жана өздүгүн тастыктоочу документтери жок 42 жаран жеткирилген. Алдын алуу иш-чаранын алкагында 18 жаранга Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 126-беренеси, майда бейбаштык жана 70-беренеси үй бүлөлүк зомбулук боюнча протокол түзүлгөн.
Аляскада жүргүнчү ташыган учак кулап 10 адам каза болду. Аляскада Берин Air авиакомпаниясынын учагы кыйрады деп билдирди Associated Press агенттиги. Маалыматка караганда Cessna 208 караван учагы 7 февралда Уналаклит жана Ном шаарларынын ортосунда чартердик каттамдарды аткарып жаткан. Конуунун алдында Аляска булуңунун үстүндө учуп баратканда учак радардан жоголуп кеткен. Эртеси күнү куткаруучулар анын сыныктарын табышкан. Радиолокациялык криминалистикалык экспертизанын маалыматы боюнча учак менен кандайдыр бир окуя болуп, ал бийиктикти жана ылдамдыкты тез жоготууга алып келген. Бортто болгондордун баары 9 жүргүнчү жана учкуч каза болду. Бул окуя 2013-жылдан берки Аляскадагы эң ири авиа кырсык болуп калды. Анда жүк ташуучу учактын кыйрашынан дагы 10 адам каза болду. Булак Баракелде. Байке, саламатсызбы? Тети жерде бир бала жатат го. Көрдүңүзбү? Ne? Бир бала жатат дейм жолдун боюнда. Мындай ойготуп көрбөйсүзбү? Вроде жакшы эле кийинип алыптыр. Өлүп калган болсучу? Anam ne oldu? Жакшы эле кийинип алган бала экен дейм. Meyli geliyor. Бирөө келди уже. Тети байке. Өсө өлөрсүн дейт. Ушундай замандабыз достор. Кудай өз кечирсин.